Бүгүн жеке ишкер Илгиз Шаменов жетектеген Тянь-Шань Форель жоопкерчилиги чектелген коому Россиянын Продмассив Сибирь жоопкерчилиги чектелген коому менен маанилүү келишимге кол коюшту. Бул иштин негизги максаты Кыргызстанда өстүрүлгөн форельди Орусия жергесинде экспорттоого багытталып, тыгыз иштешүүгө макулдашылды. Бул келишимдин негизги наркы $3 миллион түздү. Тянь-Шань Форель жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Илгиз Шаменовдун айтымында, Кыргызстанда өстүрүлгөн форельди башка өлкөгө чоң суммада экспорттоо жана балык чарбачылыгын өнүктүрүүдө Кыргызстандагы алгачкы кадамдар. Ошондой эле Кыргызстанда өстүрүлгөн форель дүйнө жүзүндө алдыңкы сапта турары маалым. Эскерте кетсек, ушул жылы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков атайын иш сапары менен жеке ишкердин чарбачылыгы менен таанышып, мамлекет тарабынан колдоо болоорун айтып, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунда жеке ишкерге колдоо болоорун айтып кеткен. Жалал Абад облусунун Бүргөндү айыл өкмөтүнүн башкы эсепчиси 40 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган мекемедеги ишкер пара берип жатып, аны видеого түшүрүп алып жиберген. Ошондой эле видеодон эсепчи унаасынын жанынан кармалганын көрүүгө болот. Ишкер Финполдун аймактагы башкармалыгына айыл өкмөттүн эсепчиси андан курулуш материалдар боюнча уткан тендер үчүн 74 000 сом талап кылып жатканын айтып кайрылган. Учурда пара талап кылуу боюнча сотко чейинки иштер жүрүп жатканы кошумчаланат маалыматта. Эртең бир күн 1000 күн болбойт эми. Ошону ачканда мен келбей эле коет элем да. Бир күн 1000 күн болбойт. Ушундай эме кылсаңан, эме кылганда. Эми. Жумат салган машина. Бул ачканда мен келбейтмин. Мен айтыңыз, мага толук кылып берейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Бул ошокча каражат аз турабы? Ооба. Текшергиле. Эме жалтырап. Кана. Аз мен барам ошо. Көрүнүп турат, жалтырабы? Көрүп алсаңыз. Мына. Всё. Снизу. Кайсы колунан? Солго. Колуңуз кармайт. Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында 26 октябрга чейин калмай болду. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. 1-Май райондук сотунун көчмө жыйыны УКМКнын тергөө абагында өттү. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын 2 операциясынан соң колго түшкөн. Учурда Атамбаев УКМКнын тергөө абагында. Ал 26 августка чейин камакка калтырылган. УКМК экс-депутат Өмүрбек Бабановду кайсы иш боюнча суракка чакырганын бүгүн 20 августта билдирди. Эскерте кетсек, кечээ 19 августта Финполдодагы Өмүрбек Бабанов сурак берип чыккан. Суракта Кыргызстан банкы тууралуу сөз болгону маалым болгон. Маалыматка ылайык, Бабанов бүгүн 2017 жылдын 28 сентябрында Ош шаарынын Амир Тимур кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча суракка чакырылган. Ага башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн президенттик шайлоого катышып 2-орунду алган. Андан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ал өлкөдөн чыгып кетүүсүнүн себебин сүйлөшүүлөрдүн негизинде болгонун айткан. Кайрадан 2019 жылы 9 августта Кыргызстанга кайтып келген.
Улуу Самырдагы үрөй учурган жол кырсыкта качып кеткен айдоочу Талгатбек Алтымышевди табышууга милиция жардам сурайт. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске сала кетсек, 2 күн мурун 18 августта саат 10 чамасында Бишкек Ош жолунун 174 чакырымында бензовоз менен 2 жеңил унаа кагышканы боюнча маалымат тараган. Маалыматка ылайык 3 адам жана 4 жаштагы наристе каза болгон. Жерине куткаруучулар келип маркумдардын сөөгүн алып чыгышкан. Ал эми 8 жаштагы кыз ооруканага жеткирилген. Кийинчерээк маркумдар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экени белгилүү болгон. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, тийиштүү экспертиза дайындалган. Күбөлөр жол кырсыгына Honda Tornado унаасынын айдоочусу күнөөлүү экендигин айтып беришти. Ал 24 жашта, Талас облусунда төрөлгөн. Алгачкы медициналык жардам алгандан кийин из жашырып качып кеткен. Учурда анын жүргөн жерин аныктоо үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат деп кошумчаланат маалыматта. Милиция айдоочу тууралуу маалымат болсо, төмөнкү номерлерге байланышып коюуну өтүнөт. Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын күзөт бөлүмүнүн номери 0312 22 15 58, 0555 29 95 20, 0701 31 41 93 же 102ге кабарлап коюңузду өтүнөт. Өзбекстандын прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримовага карата 2 кылмыш ишин козгогонун билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Өзбекстандын соту Гүлнара Каримованы өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбеген келишимдерди түзгөн, мамлекеттик казынага кол салган жана башка бирөөнүн байлыгын тартып алган деген айыптарды койду. Аталган мамлекеттин прокуратурасы Каримовага карата кылмыш ишин эл аралык компаниялардын даттануусунун негизинде козгогон. Белгилей кетсек, буга чейин прокуратура Каримовага 2015 жылы августта опузалоо, акча уурдоо жана салык төлөөдөн качуу беренелери боюнча айып коюп, 5 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк Каримовага дагы алдамчылык, чет өлкөлүк валютаны жашыруу, бажы мыйзамдарын бузуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо беренелери боюнча кылмыш иштери козголуп, 10 жылга эркинен ажыратылган. Он 9 августта Астанада 40тан ашык көп балалуу эне Аккорд имаратынын алдына чогулуп, балдарын мектепке даярдоо үчүн берилип жаткан социалдык жардамдын аз экенине даттанышты. Чогулгандардын алдына чыккан акимчиликтин өкүлү Бактияр Макен шаар бийлиги көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү ар бир бала үчүн мектеп формасын сатып алууга 30 000 теңгеден, мындайча айтканда 78 АКШ доллары берилип жатканын билдирди. Ал Борбордогу 7 дүкөн мектеп формасын жеткиликтүү баада сатып жатканын айтып, 30 000 теңге бир баланы кийиндирүүгө жете турганын белгиледи. Макен ошондой эле акимчилик жардам берип жаткан үй бүлөлөрдүн көбү даректүү социалдык жардамдагы ала тургандыгын кошумчалады. Бирок көп балалуу энелер аткаминердин мындай билдирүүсү менен макул болбой, бул сумма жетпей жатканын айтышты.